Assalamu алейкум достор. Assalamu алейкум биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз өткөндө этномедиа деген макаланы жаздык эле онлайн кинотеатр жөнүндө. Бүгүн ал жөнүндө дагы кененирээк токтолуп видео көрсөтүп кетким келди. Play Marketке кирип этномедиа деп жазсаңыздар, бул эң үстүдө турган колдонмо чыгат. Муну мен көчүрүп алып даярдап койдум. Ушуну ачабыз, открыть дейбиз. Этномедиа онлайн кинотеатр абдан ыңгайлуу, сонун болуп иштелип чыгыптыр. Эми албетте айрым нерселеринде кемчилик дейбизби же балким да толукташ керек дейбизби, андай жерлерин да айтабыз. Эң эле башында киргенде мына афишалар көрүнүп турат. Слайдер экен, 1-2-3 секундада өзү алмашып кетип атат. Жылдырып көрсөңүздөр болот экен. Андан кийин эң негизгиси үстүндө фильмдер, сериалдар, анан балапан деген балдарга арналган бөлүмү бар экен. Булардын бардыгын ачып көрсөңүздөр болот. Мен биринчи жолу 5 бармак деген кинону сатып алып көрдүм толугу менен. Абдан сонун, ыңгайлуу. Негизи бул кинолорду эми кинотеатрдан көргөнгө эч качан жетпейт, бирок ошентсе дагы алыс жерде жүргөн, Кыргызстандан алыс жерде жүргөндөр, кинотеатрдан алыс аймактарда жашагандар, ал мен деле кинотеатрга барып бул кинону атайын барып көрүп келбешим мүмкүн эле. Сатып алдык, 95 сом экен. Жана үй бүлөбүз менен отуруп көрдүк. Абдан жакшы, ыңгайлуу. Анан эң башкы бетте мына эксклюзив деген жерде кинолор берилиптир. Бул жерде рейтингтер да бар экен. Мына напарниктер 2 9,4 дейт. Айрым кинолорду көрдүм. Мисалы 10 балл алган кинолор бар экен. Бул абдан жакшы. 10дук баалоонун үстүндө 10 балл берилген экен. Эми мен напарниктер 2-ни сатып алып көрсөмбү деп турам. Анан дагы бир жакшы жери, мисалы бүгүн 23 февралга карата Кыялкештер деген кинону бекер кылып ачыптыр. 1 суткага ачыптыр. 23 февраль түнкү 12-де башталды. Кайра түнкү 23:59га чейин муну көрүп койсоңуздар болот экен. Андан кийин ар бир киного киргенде мындай описаниясы, съемочный группасы, анан отзывдар деген жери бар экен. Бул жерде этномедиага эскерте кете турган бир маселе. Ушул отзывдарга келгенде, мисалы отзыв калтырган көрүүчүнүн номери же болбосо мейл адреси толугу менен көрүнүп калыптыр. Бул жерде бир никнейм эле жазылса абдан жакшы болмок. Анткени бул жерде номерлер ачык жайылып кетип аткандыгы көп ыңгайлуу эмес демекчимин. Анан бул жерде дагы описание деген жерде айрым кинолордукунда кыргызча жүрөт. Съемочный группа деген жеринде орусча, кыргызча аралаш болуп актёру деп жүрөт. Бул жерде дагы балким ыңгайлуулук үчүн тил колдонулса жакшы болмок деп ойлойм, жеке оюм. Андан кийин кыргыз керемети деген жак жүрөт. Артхаус, комедиялар, балапан. Кайра бул жакта ошо жанрларына байланыштуу дагы бөлүмдөр бар экен. Бул дагы абдан ыңгайлуулук десем болот. Анан айрыкча бул жерде мага көбүрөөк чыкканы бесплатные фильмы деген жер болду. Бесплатные фильмы деген жерге кирсек, акысыз кинолор дейт бул жакта. Негизи бул жердеги акысыз кинолорду биз YouTube'дан деле таап көрсөк болот. Бирок YouTube'да ар кандай рекламалар, наркы беркилер бизге тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Этномедианын бул жердеги эң чоң артыкчылыгы ушул бул акылуу колдонмо болгондугу үчүн бул жерде рекламалардын чыкпагандыгы бул аябай сонун. Бүгүн Кудай буйрса кечки 12ге чейин Кыялкештерди көрөбүз деп турабыз. Ал да акысыздардын катарына кирип калыптыр. Кайра андан кийин ал жерден чыгып калат. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүзгө жаккан жанрдагы фильмди бул жактан тандап алып, өзүңүзгө ыңгайлуу бир учурда отуруп алып көрө берсеңиз болот экен. Биз азыр 5 бармакты көргөнбүз. Бир сатып алгандан кийин көрүү мүмкүнчүлүгү 1 апта экен, 7 күн экен. 7 күндүн ичинде үй бүлөңүз менен көрүп койсоңуз болот. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, бул сыяктуу дагы маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп турабыз. Каналга катталып, лайк басып, видеону башкаларга жөнөтүп коюуну унутпаңыздар.